Рак оорусунун пайда болушу жана аны айыктыруу үчүн кеңештер. Рактын пайда болушу. Рак бул организмдин каалаган бөлүгүн ракка чалдыктыруучу 100дөн ашык оорунун жалпы аталышы. Шишик кайсы органда пайда болгонун карап, ошол органдын рагы деген аталышка ээ болот. Мисалы, теринин рагы, кандын рагы жана башка болуп бөлүнөт. Оорунун аталышы шишиктин рактын буттары сымал тегерегиндеги клеткаларда чапчып жайылып өскөндүгүнөн улам аталган. Ракты онкология илими изилдейт. Статистикага таянсак, жыл сайын дүйнө жүзү боюнча болжол менен 10 миллионго жакын адам рак илдетинен жабыркап, алардын 8 миллиону бул оорудан көз жумат. Рак бир гана клеткадан өсүп чыгат. Адамдын организми болжол менен 15 миллион клеткадан турат. Нормалдуу клеткалар мыйзам ченемдүүлүк менен өсөт, бөлүнүп көбөйөт жана убактысы келгенде өлөт. Клетканын бөлүнүп көбөйүшү клеткалардын өлгөн санына жараша болот. Бул процесс организм тарабынан катуу көзөмөлгө алынып турат. Ал эми клетканын бөлүнүп көбөйүүсү жана өсүүсү бир органда тезирээк, экинчисинде жайыраак жүрөт. Өзгөчө териде, ичегиде, лимфатикалык системада, сөөктө клеткалардын өсүп бөлүнүп көбөйүшү батыраак жүрөт. Бирок физикалык, химиялык фактор, биологиялык факторлордун таасири менен дененин бир жериндеги клетканын түзүлүшү өзгөрүп, клетка көзөмөлсүз бөлүнүп көбөй баштаган учурда кездешет. Дал ушул мезгили жетсе да өлбөй бөлүнүп көбөйө баштаган клетка рак клеткасы деп аталат. Мындай клетка бөлүнүп көбөйүп отуруп шишикти пайда кылат. Шишик коңшу органдарга жайылып кеткенге чейин жетет. Ушинтип болгону бир гана өзгөрүүгө туш келген шишик келип чыгат да рак оорусуна айланат. Кээде иммунитеттин төмөндөп кетишине да рак клеткасы пайда болот. Рак оорусунун түрлөрү. Рак залалдуу жана залалсыз болуп эки түргө бөлүнөт. Залалдуу шишик залалсыз шишикке караганда бат өсөт жана дарылоо кыйынга турат. Залалсыз шишикке кабылгандардын 95%нын заманбап дарылоо ыкмаларынын арты менен толук сакайып кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Рак узак стадиялуу оору. Ашказандагы, өпкөдөгү, сүт безиндеги шишиктин диаметри 1,5 сантиметрге өсүп жетилиши үчүн 5-10 жыл керектелет. Органдардын ракка кабылышынын себептери ар кандай. Мисалы, ашказан алдындагы бездин рагы. Бул күнүмдүк тамак ашка малдын майын көп колдонуудан келип чыгат. Андыктан эт менен майды азыраак колдонуу керектигин унутпаңыз. Табарсыктын рагынын келип чыгышы окумуштуулардын изилдөөлөрүнө караганда тамекини көп жегүүдөн улам пайда болот. Ашказан рагы тамак аш крахмалды көп колдонуп, жашылча жемиштерди аз колдонгондон келип чыгат. Тез даярдалчу азыктар, чизбургер, хот-дог, куурдак, шишкебектин түрлөрү да ашказанды дөөлүктүрүп, рак клеткаларына пайда болушуна алып келет. Боордун рагынын пайда болушуна афлотоксин уусу себепкер. Аталган уу организмге грибок оорусуна чалдыккан дан өсүмдүктөрүнөн жасалган тамак аш аркылуу кирет. Жер жаңактарынын түрлөрүндө да бул уу болушу ыктымал. Урук өсүүчү бездин рагы малдын майын көп колдонуудан келип чыгат. Анткени малдын майы кандагы жыныс гормонунун деңгээлин жогорулатып, рактын чыгышын шарттайт. Андыктан ооруну алдын алуу үчүн тамак ашка өсүмдүк менен балыктын майын көп колдонуу керек. Сүт безинин рагынын пайда болушун жыныс гормону эстроген шарттайт. Аял кеч төрөсө эмчек рагына кабылышы мүмкүн. 18 жашында төрөгөндөргө караганда 30 жашында төрөгөндөрдө бул оору 3 эсе көп кездешет. Мунун себеби курсактагы түйүлдүк аялды рактан сактоочу белокту иштеп чыгара тургандыгы менен түшүндүрүлөт. Рак илдетин дарылоо. Нур терапиясы. Бул шишикти рентген нурлары менен нурландыруу. Мында рактын клеткалары өлүп, организмдин клеткалары зыянга учурабай калат. Химия терапиясы. Бул химиялык дарылардын таасири менен шишиктин өсүүсүн басаңдатып, токтотуп жок кылуу. Гормон терапиясы. Эмчектин рагы менен урук чактагыч безинин рагын айыктырууда гормоналдык дарылар кеңири колдонулат. Операция. Шишик кесилип алынып салынат. Операциядан соң адам айыккыча дарыгердин көзөмөлүндө болот. Рактын алгачкы белгилери. Рак клеткалары адамдын абалын начарлатып, шалдыроого, дайыттын жоголушуна, арыктоого алып келүүчү